Азыркы клубникадан мурун мен ушинтип биринчи эксперимент кылып кургатып көргөм да. Биякта алма да бар, кулпунай, киви, банан, ал жерде апельсин, алмурут. Ушундай ассортиментти түрлүү кылып туруп биринчи эксперимент кылып туруп өзүм жасап көргөм да. 55 градус менен 12 сааттан ашык турду. Кулпунай жакшы болуп калды. Бирок жалпы мынакей монтип кургатып, азыр мен силерге мындай жайып туруп көрсөтөм да. Бул жерде карасаңыздар, оператор сурап келет, жакыныраак кылып тартып койсо. Бул жерде бүт бар да. Иштеп атканда, иштеп аткан процессин да көрсөтөбүз. Иштеп атканда негизи үйдүн ичинде кичине мындай кондитерский фабрикада эле мындай таттуу сонун жыттар келет экен. Кошуналар айтып калышы мүмкүн, печенье же конфет бирдемке жасап атасыңарбы деп. Болгону мына ушул өсүмдүктөрдүн жыты, жагымдуу жыты, аромат деп коет, ошонусу үйдүн тегерегине мындай жайылат экен да. Иштегенде аябай мындай үнү деле чыкпайт экен, акыры жана холодильниктер иштейт го, ошондой эле чыгат экен, жана дарылдап, жана стиральный машинкаларга окшоп, же бир чоң аппараттарда элестетишет, мындай дырылдап катуу иштейт деп. Жок, мындай акыры мышылдап иштей берет экен да. Даярдаган убакыт менен мунун баарын азыр эми базардан эле сатып келдим. Негизи эми өзүңөрдүн түшүмүңөрдү дароо эле огороддон же полядан терип келген жерде жаткандан көрө ушинтип кургатып койсоңор аябай жакшы болот да. Булар деген эми ушулардын кебетелерин карасаңыздар, мына жерде кулпунай дейли азыр мынакей биринчисин. Жалпы 12-13 саат 55-50 градус менен кургаганы жетти да. Бирок эми мен муну аябай эле майда бир 4-5 миллиметрге жетпей майда кылып турагам. Мынакей ушундай болду да. Азыр остuyуп жеп көрөйүн. Бала чакта ушундай нерселерди бизге берчү да. Алар күнгө эле кургатып эле берчү. Эми азыр күнгө монтип кургата албайсың да кулпунайдычы. Биздин баягы климатыбыз туура келбейт да. Билбейм, айрым жерде ысык жерлерде балким болушу мүмкүн. Бирок монтип туура технологиялар, мисалы үчүн жамгыр жаабайт же чаң басат, жана курт кумурскалар конбойт. Бул жерде экологически таза болуп жасалат да, могу дегидратордун ичиндечи. Тарс эткизип туруп сынып да кетпейт, мындай эзилбейт, кургак да. Муну жегенде сонун, мынакей 12 ай бою ушинтип сакталып тура берет. Азыр эми кулпунай, негизи бизде кулпунай болот атпайбы, кулпунайды туурап ушинтип жасаш керек да. Бананды буга чейин бирөөнү жеп көрдүм. Карасаңыздар, бул деле баягы жакшы болуп калыптыр да, бул деле жетип турушу кулпунай экөөнүн убакыт. Булар деле бир 4-5 миллиметрге жетпей эле бир майда кылып турагам да. Кандай сонун болуп калган. Банан жана да жеп көрдүм. Банан бир өзгөчө дам болот, бул кургагандан кийин сонун болуп калганда бала чакаңарга берсеңиздер жагымдуу болуп жейт. Бунун өзүнчө бир интернетте дагы бир лайфхактар көп экен бул дегидрация боюнча. Монтип кургатардын астында баягы бал менен сүйкөп же өзүнчө бир даамдарды берип койсо болот экен. Бул да бир интернеттен көрүп калдым, мага убакыт болбой калды. Бирок антсе да болбой, мындай жакшы да. Эми элестеткиле, ушундай магазинде кичинекей балдар ушундай эле нерселерди жейт, бирок зыян нерселер да. Биякта эч нерсе кошулмасы жок. Бир нерсе эчтеке кошкон жокмун да бул жерге. Же бир краситель зыяндуу, же бир кошумчалар, химикаттар, же бир жалаң эле пайда нерсе да. Тем более өзүңөрдүн баягы огородуңарда пайдалуу түшүмүңөр жоголбойт да. Кээ бирде банандарды дагы ыргытып жейбиз. Той тупурлардан келгенде банандар чирип кетет, холодильникте турупчу. Мына ушинтип кургатып койсоңор сонун болуп тура берет да. Банкаларга сактап койсоңор. Азыр банкаларды дагы салып көрсөтүп берем. Могу жерде кивини деле кургаткам да. Монтип кулпунайдын эле арасына салган мынакей киви деле сонун болуп калыптыр.
көрсөңүздөр. Тырс эткизип туруп сынып калбайт жанагындай жыгачка окшоп. Бирок мындай эме баягы өзүнүн формасы бар да. Сонун. Бала чакаларыңарга ушундан жасап туруп берип көрүлөчү. Боз тийгизип жедирип көрсөңөр, алар мындай сонун кылып айтып беришет да. Балким биз жаңылган эле мактап атасыңар деп ойлоп калышы мүмкүнсүңөр. Өзүңөр жеп көрүлө, бала чакаларга боз тийгизип көрүлө. Мына жерде апельсинди кургаткам. Бул кулпунай менен чогуучу. Бирок апельсинге бир 55 градустан 55 градуста турса, болжол менен бир 14-15 саат керек окшойт да. Эми баягы биринчи опытым болуп атпайбы? Кичине могу жерде соктор калып калыптыр да. Мынакей карасаңыздар, азыр колдонсаңар бар экен да. Буягы болсо мынакей сонун болуп кургап калыптыр. Бир бети. Бул эми баягы мынакей бул жери ичине бар да, баягы соктор калып калыптыр. Бул эми ошон үчүн эрте бузулган, суулар калып калган үчүн бузулат да. Мынакей бул аяк жагы кургалган. Жана кофейняларда кофе жасаганда, чай менен бергенде бизге ушуларды кургатылган немелерден кошуп беришет да. Чай с лимоном, чай с апельсином деп туруп, мынакей ушулар кошулат да. Сатып алабыз кадимкидей ушуларды шаардан ичебиз. Кивини остийдик. Мындан остий көрөлү, мына кургак жагын. Бул да сонун болуп турбайбы? Кабак менен кошо жеп салдым. Сонун болот экен. Кургак мындай. Эң башкысы кайра кайталап кетет. Пайдалуу да. Эч кандай зыяны жок. Азыр эми билесиздер, эмне деген оорулар болуп атат. Бала чакабыз магазинге киргенде жанагындай жылтырак-мылтырактарга кызыгып эле алып жей беришет, таттуусуна карап элечи. А эмне жеп атканын эмесин биз билбейбиз. Ошондуктан мындай ден соолугуңарды ойлойм десеңер, бала чагаңардын ден соолугу пайдалуу, мындай жакшы тамак менен азыктансын десеңер, ушундай үйгө ушундай нерселерди жасашыбыз керек. Ар бир кожойкеге кайрылып кетет элем. Үй бүлөңөрдүн ден соолугу жеген тамактан таасир этет да. Ошондуктан ушундай нерсеге биз дагы үйрөнүшүбүз керек. Жана жогоруда айтып кеттим, баягы пайдалары көп. Алма анча жакшы кургай калыптыр. Алмага бир 55-60 градус бир 17-18 саат керек окшойт. Бирок эми баягы туурагanga жараша болуп атпайбы? Ичке кылып турап койсоңор андан деле аз убакыт кетет. Мен кичине калыңыраак кылып турап койгом да. Бул биринчисин видеого тартылбай калган, сүрөттөрү бар. Азыр даяр кезинде тартып атабыз. Бирок таптаза. Эшикте кургалса билесиңер го. Мисалы үчүн мындай кактар бүрүшүп, аябай мындайча орусча айтканда страшный болуп, ортосуна жанагындай чаң-паң жугуп, желепелер кирип кетип, курт-кумурскалар кирип, анан бир кургап, бир жагы кургабай, анан сакталып атканда көгөрүп кетет го. Мына ошондой биякта бул учурда дегидрация учурунда мындай нерсе жок экен да. Алмурут, ашпурут, алмурут дешет. Мынакей. Алмурут кандай болуп калды? Тоже почти даяр болуп калыптыр. Көрсөңүздөр. Баягы сууну чыгарып койсо, баягы салмагы аз болуп калат, бирок компотторго сонун нерсе да. Мынакей. Алмурут жакты мага. Бул эми алма, бак көк алма, биякта кызыл алма болчу. Мынакей көрсөңүздөр. Эми акыркы мына лимон калды. Лимонду мынакей. Монтип кургаттым. Бул лимонго да убакыт керек окшойт. Ичине мындай жумшак чапталып атат да. Бияктан жакшы кургай эле экен, кыскасы лимонго кичине кайра эле баягы. Мынакей монусу жакшы кургаптыр да. Мынакей. Ушулар чайга кошуп ичсеңер кандай сонун болот кышында. Лимон кычкыл билесиңер. Баягы дамдырага кошумча катары кетет да бул. Жакшы. Мынакей ушинтип түшүмдөрдү сактайлы. Азыр мен силерге банкаларга салып кандай болгонун көрсөтөм. Ушинтип кургаттыңар, кургатып туруп сактайсыңар да. Сактаган жериңер мондай бир банкалар болобу же бир герметичный деп коебу. Жана пакеттерге салып койсоңор, атайын идиштер сатылат да. Ошолорго бир 12 ай бою тура берет да. Чыгарып алып эле кышында чайга кошуп иче бересиңер. Мынакей. Мындай бир банкаларыбыз бар. Монтип эле салып койсок болот. Эми кичинекейлерин алдым. Буларды дегидратор алгандарга белеке
берилет. Ушундай идиштер. Караңыздар. Монтип салып койсоңор болот да. Эми мен ушуларды мынакей мондай мында банкаларга салып коеюн, урматтуу көрүүчүлөр, сиздин көзүңүзчө. Караңыздарчы. Кандай мынакей продукция. Ошо кулпунай мисалы үчүн бир нече проценти чирип, товарный види жок болуп калып, поледа кала берет эмеспи? Чирип, көгөрүп жоголот да. Не деген түшүм. Мынакей ошол түшүмдү монтип сактап калса болот. Болду, бул 12 ай сакталып тура берет да. Жакшы кургатып койсоңор, анан жакшы туура идиште сактасаңар, мына мондай идиште. Монтип саласыңар дагы. Ушундай дагы бир продукция жасалып, мындайча айтканда, кайра иштетилген кулпунай менен киви. Болду, бул 12 ай тура берет. Ным тийбеген жерге же мондай идиштерде сактап койсоңор, чайга кошуп иче бересиңер өзүңөр. Же как бизнес идея деле карап койсоңор болот, урматтуу айымдар. Ушинтип кургатып, магазиндериңерге товар катары коюп, балким бул спрос туга кетип. Ким билет, мыктылар бар эмеспи араңарда. Ошолор бизнес кылып кетеби, бизнес өздөштүрүп кетеби. Бул дегидрацияны мен даярдап атып, албетте YouTube'дан көп видеолорду көрдүм, орустардын, жанагы американскийларды көрдүм. Кадимкидей муну бизнес кылып алышат экен, кургатып туруп эле ушинтип. Бирок бизде эми бул түшүмдөр экологически таза болуп атпайбы? Өзүбүздүкү огороттон. Алар болсо сатып алышат экен дагы, кайра иштетип туруп, кайра сатышат экен да, үстүнө акча кошуп менен алып. Ошондо деле мындай кичинекей чакан бизнес. Снеки деп да коюшат. Чипсы, клубничный чипсы, банановый чипсы, яблочный чипсы деп мен буякта как сыяктуу эле кылып эле турап койгом. Муну мындай тоголок кылып, кооз кылып туруп кескилеп туруп кургатып койсоңор, чыгармачылыгыңарга жараша бизнес кылып кетсе болот, урматтуу көрүүчү. Эми мен биздин азыр бизнес форматында кылып көрсөтпөй элем, мына өзүбүз мындай үйрөнүп атабыз, бир чети силерге дагы чагылдырып атабыз. Караңыздар. Кандай сонун көрүнүш. Бул эми товар да. Азыр бир мындай кичине процесс кылып туруп көрсөттүк. Канчалык оор. Бул нерсе оор эмес экен, болгону убакыт талап кылат. Бул бир заматта 1 саат 2 саатта жана шоковый заморозка сыяктуу эле тоңдуруп же кургатып салбайт. Бул мындай жай өзү кургата берет экен да. Процессти көрсөттүк силерге. Жалпы алып келсек, мынакей биздин өзүбүз өндүрүп аткан ушундай кулпунайыбыз сонун. Караңыздар, бул местный кулпунайлар да. Ушунчалык чоң, даамдуу. Анан муну менен сыймыктанса болот да. Бирок эмнегедир биз ушундай бир дайыма көйгөйдө жүрөбүз. Баасы чыкпайт, жоготуулар көп болот. Баары эле айтып келет да. Бир нече процент талаада калат. Товарный види жакшылары өтөт дагы. Жакшы бага сатылып кетсе дагы бир нече процент талаада чирип калышы мүмкүн, көгөрүп же товарный види жок болуп калганы. Ушулардын баары бир 10, 20, 30%ке чейин ушундай жоготууларга учурайт да. Бул негизи жоготууларды сактап калыш, бул өзү киреше да, урматтуу көрүүчү. Ушу жоготууларды сактап калсаңар, бул жана расходторго чыгып берет, өзүңүзгө тамак аш болуп берет. Кайра иштетүүнүн жолдору көп. Бүгүн биз ушу дегидрацияга токтолдук. Дегидрация деген мындай өзүбүз башыбыздан өткөрүп, кандай болот экен баарын өзүн түнү менен уктабай ушул дегидраторду коюп, кандай болот экен өзүм текшерип көрдүм дагы. Немис сапаты дегендиктен Вейсгауфка мен кызыктым. Немистин технологиясы баары немистики, өзүңүздөр билесиздер. Мынакей, өзүңүздөр кандай көрүп атасыздар? Бунун бүт бар түшүмдөрү өзүмдүкү, мына өзүбүздүкү, кыргызстандыкы, апельсин, кивиден башкасы. Калган бүт бар мынакей кулпунайыбыз кандай. Караңыздарчы. Көз сүйүнө кубанат да негизи. Ушундай түшүмүңөр мол болсун. Кыргызстандын потенциалы мөмөгү аябай чоң деп эле айтып келатабыз. Мынакей бул тирүү далил да. Эң башкысы мынакей. Ушинтип бир нече убакыттан кийин, бир сутка өтпөй, ушундай бир продукция чыгардык да, урматтуу көрүүчү. Эч нерсе оордугу, эч нерсеси жок. Болгону жууп тазалап, мынакей кесип туруп, поддондорго тизип туруп эле ушундай бир сонун банкаларга салып, кышында чай ичесиңерби, же сатып ийесиңерби, же бирөөгө белек катары кыласыңарбы, аябай сонун продукция чыгып атат да. Карасаңыздар, мына кулпунай кургатылган, мынакей розанын жалбырактарына окшогон. Буякта киви, той тупурга барганда кивилер деле пакеттерге салып берет эмеспи? Үйдөн мындай чирип эле калчу да биздики мисалы үчүн. Ушинтип кургатып койсоңор 12 ай бою тура берет. Бала чака укмуштуудай жейт. Өзүңөр ишенбесеңер бир
эксперимент кылып туруп кургатып, мындай алмурут, алмаларды кургатып көрүңүздөр. Бала чакаңарга жедирип көрсөңөр, кадимкидей бир өзүнүн сонун ой пикирин айтат да. Мен сөзсүз түрдө ишенем, баарына жагат депчи. Бул анткени жаңы даамда болуп калат кээ бирлер үчүн. Мынакей. Бул эми лимон жанагы цитрусовыйлар булар. Цитрусовыйларды ушинтип кургатып коюңарга сунуштайм, анткени деген бул эми витамин С. Витамин С баарыбыз билебиз. Бул сасык тумоо жанагындай ооруга, суук ооруларга жана вирустарга каршы туруштук бере турган витамин С да. Мен эми медик эмесмин, бирок ушу баары айтышат го, лимонный чай ичкиле лимон менен депчи. Мынакей лимон, цитрус, биякта апельсин менен лимон бар. Мынакей могу ичиндеги банан. Бул дагы сонун болуп сакталып тура берет да. Мынакей караңыздар кандай вид сонун болду. Караңыздарчы. Эстетика деп коет. Орустун сөзү, диндин сөзү. Эстетика болгондо баягы аппетит ачылат, жакшы да көрүнөт көзгө. Алып туруп эле монтип эле каккылып эле пакеттерге салып коебуз. Пакеттер эми баягы бууланат, ичинде пакет деген башка таасир этет. Мондай атайын герметичный эмес, өзүнүн немелери, идиштери болот. Буларга сактасаңар көбүрөөк сакталат да. Бул дегидратор боюнча сөз кыла кетели, урматтуу көрүүчү. Мынакей. Бул Weisgauf. Бир нече дегидратордун арасынан ушуга токтолдум. Немис сапаты деген деле, немецкий производство компания деген деле ошол өзүнө чакырды да меничи. Мындай билесиңер, Япония менен немистер технология жагынан баягы алдыдагы мамлекеттер го. Ошонусуна кызыгып көрдүм да. Бул эми ортончусу. Мондай поддондор бар. Ушу поддондорго тиздик. Андан кийин тышкары мондай пастила деп угуп каласыздар го. Билбегендерге жанагындай өрүктөрдүн мурун ушинтип жайып туруп, анан тоголок кылып туруп жечибиз да. Пастила. Кийинки чыгарылыштарда сөзсүз түрдө пастила жасаганда көрсөтөбүз. Пастила жасаса болобу, кандай болот экен, лайфхактар менен бөлүшүп сизерге көрсөтөбүз. Мындай 4 поддону болот комплекттин ичинде. Ушунусу менен жакты да, мындай пастилага да бар экен да. Андан тышкары мындай сетчатый эмеси бар экен. Бул сетчатый жанагы майда болгон чөп. Бизде Кыргызстан боюнча эмне деген дары чөптөр бар. Биз билбеген канча чөптөр бар. Нарын жергесинде, Токтогул көлүнүн жергесинде аябай сонун дарылык касиети күчтүү чөптөр бар да. Ошолорду терип келип эле, бекерле да, мисалы үчүн. Ошолорду терип келип туруп, кургатып туруп, мындай цитрусовыйлар менен кышында алма кылып туруп, компот кылып же чайга кошуп ичсеңиздер, бул эч нерсе кошумчасы жок, эч кандай оору чакырбаган, мынакей ушундай өзүбүздүн Кыргызстандын эле продукциясын чай ичсек болот да. Чай десе эле биз баягы кызыл чайга көнүп алганбыз. Андай чайды эле ичебиз сөзсүз түрдө, бирок бир жумада бир жолу, эки жолу ушундай өзүбүздүн чөптөрүбүздөн кылынган чайлар жасасак болот.